Assalamu alaikum dostlar. Жерге тал жеринде турабыз. Бул жерде муну көрүп турган алат, буну көпчүлүк интернеттен көрүп калдык окшойт. Башы муну кышта мен тартып кеткен биринчи эсинен. Толкун экен карагер аттын баласы. Жана Булдурсун абанын аттарына барат теги деп, кыргыз аттын жакшылары деп. Ошондо сатылган, андан кийин бул 3-4 колго өтүп, азыр мына ушул үстүндө турган Бактакеге келип калыптыр. Бирок эми бул киши арзан эле чыгарам деп атат, срочный. Мен биринчи тартканда 500 миңдей бир чоң акчага чыккан, сатылган экен. Анда эмесе мен маалыматын алып берейин. Бул Бактаке ушундай тайларды алып сатат. Бир жакшы тай колуна тийип калган экен Бактакенин. 6 ай аңдып жүрүп акыры келип алып кетмокчу эта. Бактаке, ассаламу алейкум. Тайыңызга рахмат биринчи. Тоо, 6 ай аңдыдым го анын артынан. Бул атыңызды эми дагы бир ирет тааныштырыңызбы Бактаке? Бул ат жазга 3 асый. Бул түбүнө комсомолдук. Толкун деген акабыздын аттарынын балдарынан. Карагердин. Алат барып ошо немеси 3 айда Булдурсун абанын атын уруктарына такалат да. Бунун ата теги жакшы. Үйүрү бар, 3 асый, бою башы сыны деле жакшы. Бул улагы деле ургалчы. Кечкүбүз бир чабып атканда көрдүм эле мына комсомол балдарчы. Жакшы барат эле. Буну ысык чабып айнытты, кийин секирип калыптыр. Буну 500 миң, 400 миңге аркылуу сенен айтып аткан. Менин колума жөндүү эле тийип калды. Мен жөндүү эле базар баасында айтып эле чыгарып сатам. Үйүрүнө жооп, бирок үйүрүнө жооп. Улагына бирок чуркашы өтө катуу, өтө күлүк. Күлүкпү? Улак тийгенен ат жетпеген экен. Негизи менин көз карашымда Бактаке буларды жакшы бейге коюп пулун алса деле актайт да. Ошо кулуну жакшы. Ооба да. Жакшы бейге. Анан өзүн деле кичине аз ысык чабып айнытып коюптур деп атасызбы? Ооба. Кичине тазалап күздөн кайра чапса болот. Күздөн кайра чапса болот. Кудай кааласа аракет кылса болот. Күздөн чапса болот. Жакшы экен. Калган ден соолук буту кол кароого кандай экен? Жеген бар жогуна жакшы. Жакшыбы? Барды жакшы. Аллага шүгүр барды жакшы. Эч бир жеринде айыбы жок. Мындай доо, доңуз баш неме дегендер да жок. Олуттуу жаракат жок. Жок. Жеген ичкен да өтө жакшы. Коромал. Короо экени көрүнүп турат. Аябай жоонат бирокчу. Бою дагы бойлуу. Ичкерип кетти бул. Күзүндө жакшы ат эле да. Сал ошо кыйнап коюшкан экен чамасын. Ооба, буну негизи үйүргө коюп ургалса ham жакшы болот. Мен жакындан тартып берейин. Мен бул аттар тууралуу кичине маалыматым бар үчүн кичине башында дагы кошумчаладым. Бунун атасындагы мен видеосу бар, мен да кошуп коем. Достор, алгыла экиленбей жанагындай алып уруп алсаңар деле бунун кулундарын сатып деле. Ооба, кулундарын сатып деле. Ошону айтам да. Ошону айтам да. Ат негизи зор жакшы ат экен. Жашын канча дедик Бактаке? 3 асый. 3 асый дедик, эми барайт турду убагына. Эми убагына эми барайт. Пулун айтың эми? Пулун 200 миң эле деп атам. Жолуна кичине коюп берем. Ачык эле базар сенасына эле чыгарам. Муну атак 500 миң, 400 миң аркылуу сенага чыгарышкан. Эми атты жалган сүйлөп мактаар деген айтып атканы кереги жок. Адамдан күйбөсүн. Мына 200 миң камы бар мына. Болду. Базар баасы эле болду анда. Алып пайдалангыла, урматтуу көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Кыймылдары деле, повороттору деле бар жогу жакшы. Ооба, башкарганга дагы жеңил ат экен, мен дагы. Жеңил дагы. Буну бир топтон бери тааныйм бул атты. Аттарды калса айып жок. Ат жакшы ат. Ушу бир айы ушу топто кичине секирип калыптыр да. Кеч күз көргөндө жакшы кирип аптыр эле. Ысык чабып айнып койгонму деп ойлойм да. Эми жайы менен улак чабам деген адам жайы менен сүрүп тазалайт деми? Тазаласа болот. Ичиндеги ысыкталса кайра эметип калса керек. Номерди айтыңыз эми Бактаке. 78 менен 18 68 18. Ушул номерде WhatsApp'та барбы? WhatsApp'та бардык ушул номерде. Мынакей достор, аябай жөндүү чыкты. Алып пайдалангыла, уруп алгыла, үйүргө койгула. Күздө чапкыла, жашат экен. Теги да жакшы. Нагы. Нагы эле өзүбүздүн кыргыз жылкылары чуркап жүргөн. Ата теги санжыраста бир топко баратмын, да? Бунун санжырасы, санжырасы тыйла бар. Ошону айтам да. Бунун эми неме болбаган себеби көп алатты жактырбайт экен да. Алат жакшы эмеспи? Жылкыга эм болот го кайра. Жылкын каерде жүргөнүн билесиң. Алыстан таанысың. Алаанын үйүрү мына деп коет. Жана макал бар жакшы, бул алаттар тууралуу жакшы нерсе бул. Мынакей достор, көрүңүздөр.